Адам баласы биз салыштырганда 3 түрдүү жаныбарга мындай нерсеге саныштырып атам да. Ары, чымын, анан чиркей. Арынын өзгөчөлүгү эмне десе, арынын өзгөчөлүгү ал түрдүү жакшынакай гүлдөрдүн нектарынан алат дагы бал берет. Сонун. Чыныгы инсан, чыныгы мусулман инсан, же болсо чыныгы мыкты инсан бал арысындай болсо. Чымындын миссиясы эмне десе, ал булганыч жерге конот, алып келип таза жерде булгайт. Кээ бир инсандар бар ошондой. Булгайт. Кээ бир инсандар адамдардын пикирин бузат. Жашоодо ошондой инсандар тарбиялабашыбыз керек. Үчүнчүсү бар, чиркей эң коркунучтуусу. Ал жөн эле булгап койбостон, моунун канын сорот, алып келип тигинин канын сороп олтуруп, оору жугузат. Тигинин сөзүн ташып, мунун сөзүн ташып олтуруп, үй бүлөнүн да бузган нерсе ушу сөздөр. Ушагайыңдар, жалаалар, ар кандай сындар. Ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүн, жеке өзүнүн жашоосун жакшы караса, башканысына көз артпаса, ошол үй бүлөлөр да мыкты болот. Бүгүнкү күндө ошол инсандар кайдан чыгат? Дагы эле айтам, ошондой таалим тарбия көрбөгөн үй бүлөлөрдөн чыгат. Биз бүгүн бактылуу жашаганга милдеттүүбүз. Айтабыз дайыма, бактылуу жашаганга милдеттүүбүз.